Бул видеону көрүп, сиз да сабак алыңыз. Окуя 13 февралда Москва шаарында болду. 15 жаштагы кыз жуунуп жатып токко урунуп каза болду. Бул тууралуу Иваново News сайты билдирди. Маалыматка караганда өспүрүм кыз жуунуп жатып токко сайылып турган телефонун сууга түшүрүп алган. Алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Жашы жете элек кыздын өлүмү боюнча Россиянын тергөө комитетинин Иваново облусу боюнча тергөө комитети иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. 2022 жылдын 18 февралында Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан саламаттыкты сактоо системасында коррупциялык схемаларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында КР Кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 1-бөлүмү документтерди жасалмалоо боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестеринде катталган материалдардын алкагында Жалалабад шаарындагы Медиа Сана Плюс диагностикалык лабораториясынын QR коддору менен ПЦР изилдөөнүн терс натыйжасы жөнүндө жасалма электрондук сертификаттарды даярдоо жана таратуу үчүн туруктуу канал түзүп алышкандыгы аныкталды. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассада иштеген кызмат адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн жарандарга жасалма ПЦР анализдерин сатып жүрүшкөн. ПЦР тестинин бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин болгондугу такталды. COVID-19 үчүн ПЦР тестине муктаж болгондор ПЦР тесттеринен өтпөстөн Медиа Сана Плюс лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкери АМ аттуу жаранга WhatsApp мессенджер аркылуу жарандардын паспортторунун көчүрмөлөрүн берип турганы аныкталды. Ушундай эле схема Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарында да аныкталган. Аталган лабораториянын жергиликтүү филиалынын медиамы ЗС ПЦР тесттерин жүргүзүп, Финка Элсом төлөм системасынын терминалдары аркылуу Медиа Сана Плюс компаниясынын башкы кеңсесине акча каражаттарын которгон. Учурда бул коррупциялык схеманын бардык жагдайларын жана башка да катышкан адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Россия президенти Владимир Путин Донецк жана Луганск элдик республикаларындагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатат. Отурумдун максаты Луганск менен Донецктин алардын суверендүүлүгүн таануу өтүнүчүн эске алып, Донбасс боюнча кадамдарды аныктап алуу. Эмне айтылды? Россия лидери Донецк жана Луганск элдик республикаларынын эгемендүүлүгүн таануу дүйнөдөгү Европадагы тынчтык, коопсуздук маселесине тыгыз байланыштуу экендигин белгиледи. Россия башынан эле Донбасстагы карама-каршылыкты тынчтык жолу менен чечүү үчүн бардык аракеттерди жасап келе жаткандыгына токтолду. Путин 2014 жылы Украинадагы төңкөрүш антиконституциялык жана кандуу болгондугун, жашоочулардын көбү аны тааныбагандыгын эске салды. Президент абал ушуну менен 3-рет курчуп жаткандыгын, мурдараак Киев бийлиги Донбасста жазалоо операциясын 2 жолу өткөргөндүгүн баса белгиледи. Эгерде Украина НАТОго кирсе, кооптуулугу Россия үчүн бир нече эсеге өсөт. Америкалык лидер Джозеф Байден Украинанын НАТОго кабыл албай тургандыгын айткан. Аны менен катар эле кандайдыр бир мораторий болушу керек. Бул жол бошотуу эмес, болгону Киевти альянска кабыл алууга даярдоо үчүн батыштын пландарын орундатуу деген Путин. Анын айтымында караганда, Киев Крымды алууга ниеттенип жатат. Ал эми НАТО бул окуяга кошулууда. Тирешүүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн Россия АКШ жана НАТО менен ишин активдештире баштады. Биздин биринчи иретте жасай турганыбыз өлкө үчүн маанилүү нерсе. Конфронтация эмес, өнүгүү үчүн шарттарды жана коопсуздукту камсыздоо. Биз учурда жашап жаткан реалдуулукту түшүнүүбүз керек, деген президент. Путин муну менен катар эле ТИМ жетекчиси Сергей Лавровго жана президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Дмитрий Козакка кайрылып, Донбасстагы абалга берилген баасын айтууну сурады. Донбасстагы абал акыркы күндөрү курчуп кетти. Дер менен элер украиналык күч түзүмдөрү тарабынан бир нече рет аткылоо болгондугун билдиришкен. Аталган республикалардын башчылары Россиянын Ростов облусуна жарандарды убактылуу эвакуациялоо иштери башталгандыгын билдирген. Диğer башчысы Денис Пушилин Украина президенти Владимир Зеленский жакынкы аралыкта аскерлерге Донбасска басып кирүү боюнча буйрук берерин айткан. Ишемби күнү эки республиканын лидерлери жалпы жарандарды мобилизациялоо туурасында жарлыкка кол койгон.
Ukrainanын чыгышындагы конфликт дээрлик 8 жылдан бери токтобой келет. БУнун маалыматы боюнча бул убакыт аралыгында 13 000 адам курман болуп, 44 000 киши жаракат алган.